Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Бүгүнкү статус көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышында конок катары коомдук мамлекеттик ишмер, экс-депутат, экс-спикер парламенттин Кубанычбек Исабеков байкебиз чакырдык эле. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Ден соолугуңуз? Жакшы, буюрса жакшы. Жанагы Ленин айтса керек эле. Коомдо жашап туруп, коом сыртына чыгып кете албайсың деп. Коомдо азыр биздин коомдо азыр көрүп атасыз, мамлекеттик ишмер катарында, саясий ишмер, коомдук ишмер катарында абдан күркүрөгөн бир шайлоонун күчү жүрүп аткан убак болуп турат. Деги эле акыркы убакта биз шайлоолордон башыбыз чыкпай калгандай сезилет да, бул мамлекетке таасирин тийгизип атат да. Сөзсүз саясий абалга да, экономикалык абалга да, социалдык абалга да таасир тийип атат да. Биздин коом аябай саясатташтырылып калды. Кай жерге барсаң деле, даже өлгөнгө Куран окуткан жерде саясатты сүйлөшүп калдык. Тилекке каршы да, мисалы андан көрө үй бүлөнү ойлосок, айлыбызды, көчөбүздү, шаарыбызды, мамлекеттин келечегинчи. Анан мамлекеттин бир бөлүгү ячейкасы деп коет орусча, бул үй бүлө да. Кээ бир саясатты сүйлөйбүз. Кичинекей мамлекет. Балдардын кичи мамлекет үй бүлөдө. Балдардын курсагы токпу, кийими бүтүнбү, мектепке кантип барып атат, окуу куралдары жетиштиби, же кандай баа алып атыптыр, аны атасы же мамасы энеси кароодон таштап коюшту дагы. Андан көрө саясатты сүйлөп калышты. Андан автобуска түшсөң деле, базарга барсаң деле, тиги жамандык жакшылыкка барсаң деле саясатты сүйлөйт. Өзгөчө саясатчыны көргөндө сразу эле асылышат да, көп суроолорду берет. Эми бул бир чети терс көрүнүш деп эсептейм. Мисалы ошол айылдын тургундары короосун карын күрөп койбойт. Малы токпу же жокпу, чөп жем жетеби, аны ойлобой эле саясат. Анан бизде тилекке каршы мен кыргыз деп жүрөгүм согот. Мен өзүмдү патриот катары сезем. Кайдыгер эмесмин. Кайдыгерлик бул чыккынчылык деп эсептейм. Бүгүнкү чакырып койгонуңуздарга чоң рахмат. 5 канал ушундай мамлекеттик канал болгон менен эки жакты тең көргөзүп, ой пикир аралаштырып, баягы жакшы жагында кемчиликтерин да белгилеп атканыңар, бул силерге чоң рахмат айткым келет. Анын үстүнө биздин коом саясатташтырып турган маалда көргөн силер болуп атасыңар, уккан силер болуп атасыңар. Ошон үчүн канчалык далили менен так жеткизип турсаңар, бул шайлоолордо жакшыраак өтөр эле. Биз саясатты саясатчыларга коюп, азыр үйүбүздөн баштасак, жанагы жол картасын өзүбүздөн баштасак жакшы болор эле да. Эми ансыз болбойт экен саясатсыз. Быйыл мына дүйнөлүк пандемия жүргөндөн кийин Кыргызстан өтө жапа чекпеди. Бүткүл дүйнө жүзү жапа чекти. Мына негизи бирок Кыргызстандын ичинде 72 миллиондон ашып кетиптир ооргандардын саны. Мына Россияда деле 600 кишиден ашык өлдү кече. 27.700 киши ооруптур. Кыймын деген Германияда деле 30 миңден ашып кетти бир күндө ооругандардын саны 1000ге жетти өлүп калгандардыкынчы. Ошондой эле Швеция абалы начар болуп атат. Көп мамлекеттерде. Тилекке каршы мен өкмөттүн саясатын түшүнбөй калдым акыркы убактарда. Мына 10 күн 15 күндөн бери Кыргызстан бүт дүйнөсүн ачык деп жарыялап койду. Ошол эле маалда Россияда абал кандай болуп атганын билесиздер, пандемия боюнча. Коңшу Казакстанда деле, Кытайдан башталды эле. Анан кышында кайсы деле турист келет бизгечи. Кайсы бюджетти толтура турган булак бул, чегаранын баарын ачып салганда. Азыр аэропортто учуп келип аткат, ошол эле Россиядан келип атышат. Биздин мигранттар барып келип атат. Соода сатык иштери боюнча ден соолугун чыңдаганга ошол эле Турцияга барып атат. Турцияда мисалы кечки саат 8ден эртең мененки 6га чейин комендантский частар кирип калган. Азыр бизде жок болуп атат. Любой магазин организациясына кирсең, температураңды текшерет. Бизден аэропорттон же автовокзалдан караганын көрдүңүзбү? Жок. Бизге экинчи толкуну эртеби кечпи келет да, жаман айтпай жакшы жок. Даярдык барбы бүгүн? Жок. Бир дагы толук кандуу бирден облустун борборлоруна больница курулган жок, инфекциялык жактанчы. Мына дарыгерлер жетишпей атат деп өкмөттүн мүчөлөрү да айтып атат. Анан бизде баягы ыктыярчылар дагы аракет кылышпады беле?
аларды баалап барктап койгон жокпуз. 749 миллион долларга мына Сооронбай Жээнбековдун убагында келишимдер түзүлгөн. Канчасы келип, кайда кетти каражаттар? Эмгиче чейин өкмөт ачык айрым отчет берген жок. Багыттуу сарпталдыбы же жокпу деген маселе турат да. Анан бизде эң баалуу бул деген жарандарыбыздын ден соолугу да, кыргыз жарандарынын ден соолугу. Ошого өзгөчө көңүл бөлбөсөк кандай болот? Эмгиче чейин канча киши өлгөнүн жаап жашырып келишпедиби? 1,5 миңге чыкканды кайра 750ге түшүргөн. Чындыгында 10 миң киши өлбөдү. Менин айылымдан деле Жети-Өгүздөн Кичи Арчак айылынан 10 күндө 10 киши каза болду. Коңшу айылдан Даркын чоң айылдардын бири bir күндө 5 кишини сөөгү коюлган күндөр болду. Андан саз келгенсип тиги энең өлүп калды деп энесин кара кагаз короп берсе, 2 күндөн энеси тирүү экен, ай балдарым дары алып бербейсиңби деп үйүнө чалган күндөр болбоду, башка кишилерди коюлуп калыпчы. Бирок биз бардык жагынан даярдык эмес экенибизди белгиленип калган. Ошол эле диний жактан дагы сөөк коюуларга бир аз өзгөртүү киргизген, ачпагыла деп. Бирок ошол оролгон кишинин жанагыдай башаламандык кээ башка кишини коюп койду да. Куран окутуп мал союп башка кишини коюп атпайбы? Баласы, энеси тирүү болуп чыгып атат. Мындай 15-16 ушу Бишкектен катталган бул эски авиабаза канчы жактанчы. Bir күндө 17-18 киши өлдү деп ошол жердин башкы врачы айтып аткан. Анан кайдагы 1,5 миң киши? Элге ачык айрым айтыш керек да, элди дагы ошол багытка ыктап, түшүндүрүп иштечи. Коркуй өзүңдү өзүң сактанбасаң, биз сени сактай албайбыз деш керек да. Анан той тобурлар көбөйүп атат, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Куран окутуулар дагы 100дөн 500 кишиден чакырып алып өткөрүп атышат азырчы. Азыр шайлоо жүрүп атат. Стадиондор толо, сөзсүз түрдө мына залдар толо, жолугуштар болуп атат. Анын үстүнө чыгып ошол кабинеттер тигуларга толтура киши болуп атат. Жумуш сурагандан баштап тиги. Сиздин оюңузча азыр кандай болуш керек эле? Азыр өкмөт карантин жарыялап, коопсуздукту күчөтүп, ден соолугунун коопсуздугун. Бирок шайлоо кандай өтүш керек болчу анда? Шайлоодо мындай эми элдин баарын чогулткан бул туура эмес. Мисалы, мына 17-декабрда Россиянын президенти Путиндин жылыга өтө турган пресс-конференциясын көрдүңүздөр. Ооба. Чакан гана журналисттер катышты. Аралыктарын көрдүңүздөр, мында отурушат. Кол көтөрмөдү. Бизде кучакташып өбүшүп, Куран окуткан жерге дагы 100дөгөн кишилер барып атпайбы, жылкы союлуп. Демек бизде саясий аракет, саясий күч өстөмдүк кылып аткан. Бир чети, экинчиден биздин кыргызчылыкты сакташыбыз керек. Бирок ысырапкорчулук бул бир жаман жагы. Экинчиден өзүбүздүн коопсуздугубузду өзүбүз коркунучка алып келип атабыз. Бизди өкмөт аң сезимди жеткиш керек болчу. Мындай кылбагыла. Бизде даярдык жок кокуй. Азыр деле экинчи толкун келсе эмне болот мына? Казакстанда канча киши өлдү? 100 миңден ашып кетти аларда ооругандардын саны. Биздики деле 80ге келип калды. Сиз азыр айтып атасыз, аэропорттор ачылды. Чындыгында мен дагы ошондой өкмөт Кыргызстан бүт дүйнөсүн ачык деп жарыялады. Эми бул ачык деп жарыяланган менен Кыргызстанга келе коеюн деген эле каалоочулар көп деп ойлобойм. Анын үстүнө бизде көрүп атышат, саясий абалыбыз да туруксуз. Абдан күчөп турган убак азыр президенттик ат салушу болуп атат. Мындай болот да, Кубаныч байке, сиз кандай деп ойлойсуз? Бир нерсеге, бир адамга бир акыл айтасың да, бир сөз айтасың да. Анан айтасың, такыр укпаса, айта турган сөзүм жок дейсиң да. Кыргызстандын абалы азыр айта турган сөз жок, калган жок да. Айта турган сөз жок. Бирок бир нерсе, сиз айтып атпайсызбы? Саясатты саясатчылар алек болуш керек, саясатчылар депчи. Азыр жана бакыргандар, кыйкыргандар, догурунгандар, эми ушулар саясатчы болуп атат да азыр мына айрыкча биз мына телевиденияда иштегендер, биз ошолор менен түздөн-түз кагылышабыз да дайым. Саясатты саясатчылар жүргүзсүн. Биз өзүбүздүн оокатыбызды кылалык десең, алар бир сөз айтат да. Биз 30 жылдан бери саясатчыларга бердик саясатты.
билимсиздер дейсиңер, билимдүүлөргө бердик. Мына абалы деп атат. Алардыкы да туура болот атпайбы? Мен бир чети, бирок Кыргызда да макал бар. Мал сойсо да касапчы сойсун дегенче. Касапчыбыз бирок ууру болот атпайбы? Касапчыбыз уурда болот атпайбы көбүрөөк? Бизде Кыргызбыз да экөөбүз тең элечи. Ооба. Кыргыздын азыр пейили бузулуп калды тилекке каршы. Абдан бузулуп. Ниет кетти. Туптуура. Ыйман кетти азырчы. Улуу кичүүдүн аралыгы аябай ажырым кетти. Ооба. Улуулардын баарын жөн эле свалка кыргыт дегендей мааниде кетип атышат. Туура, туура. Алар ошол айтып аткан жаштарды өсүш керек. Мен макулмун. Мен дагы 5 балам бар, 2 неберем бар. Балам деле 40-ка чыкты улуу булапчы. Анан алар да келечеги болуш керек. Бирок аларда даярдаш керек болуп атпайбы кичинечи? Бир кагазды окуй албагандар депутат болуп отурду. Бул азыркы чакырылыштын, бул самопальный депутатта дагы отурат. 6-чакырылышта. 6-чакырылышта. Бир кагазды окуй албагандар. 2 сөздү жөндөп сүйлөй албагандар. Губернаторлордун басымдуу көпчүлүгү азыр жаштар турат. Акимдердин бир 80-90% жаштар турат. Айыл өкмөттөр да кел. Бул жакшы көрүнүш. Өкмөттүн мүчөлөрүн карасаңыз, азыр да жаштар келип атпайбы? Баары жаш. Бирок мисалы ошол эле президент Токаев менен же болбосо жана Россиянын премьер-министри Мишустин менен тең тайлашып сүйлөшө турган акыл эси, илим билими, анан тажрыйбасы болуш керек да. Туура. Сынок эсе алчы десе эмне деп жооп берет? Мамлекеттин кызыкчылыгын ошо жогорку деңгээлде талашып тартыша алабы? Же келишим түзгөндө ошол жерден уттуруп койбойбу деген коопсуздук, коркунуч болуп атпайбы? Буга деген кичине даярданыш керек да. Мисалы тиги азыр бизде тиги 30 жашардагы министрлер бар. Ооба. 30-га чыкпагандар да. Ошол теплицада иштеп жүргөн жигит азыр министр болуп отурат. Ал деген бир тепкичтерден өтүш керек эле да, мындайчы. Азыркы министрлер, вице-премьерлерди карагыла, жаш жигиттер отурат, жаш кыздар келди. Мен каршы эмесмин. Бирок учуп күйбөй, мындай оор басырыктуу болуп, ишти билиш керек да. Эч кандай каражатка, акчага, алтынга да сатып ала албайсың да, тажрыйбаны, илим билимди. Ооба. Тилекке каршы бизде система өзгөргөн жок да. Азыр мына онунда шайланган киши бул аябай чоң жооптуу кызматка келатканын сезиш керек ал кишичи. Ал деген мойнуна ушундай жүктү алып атат. Бизде 5 президент болгон. 5өөнүн кимисине эл ыраазымын деп айта алат азырчы. 6-чысы ошол кейипти кийбейби? Кийип калышы мүмкүн. 6-чысы андан 5өөнөн аябай оор малда келатат. Ооба. Экономика азыр төмөндөп турган кез. Социалдык абал аябай жарылып кетчүдөй болуп турат. Пенсия пособияны төлөш кыйын болуп турат. Карасаңыз мына Россия деле ошо 100 миллион долларга келишим түзгөн менен бир тыйын берген жок. Германия 1 жылга жакындап баратат. Алар айткан, биз силерге кредит, жанагы грант, уларды экономикалык жактан токтоттук. Себеби коррупция күчтүү экен депчи. Евросоюз отказ кылганына мына мыйзамдуу өкмөтүңөр келгенге чейин биз силер менен алаканы токтоттук деп официалдуу жарыялап койгон. Америка президенттик шайлоого акча берели деген. Бирок жанагы коррупциянын иштери болду, тиги болду деп анан Магнитскийдин списогуна экөөнү киргизишти. Азыркы дагы ошо криминальный авторитет анан Матраимов тиги деп үй бүлөсүнөн беричи. Анан биздин тышкы иштер министрлиги ичине жооп айтып койду эле, бир тыйын беришкен жок. Азыр мына БШКда мен дагы ачык нерсе айтайын. Бул онунда өтө турган шайлоого толук кандуу каражат бөлүнө элек. Мен мурдагы БШКнын мүчөсүнөн тактап сурасам, жооп бере албай атат. Демек, бизде акыбал анчайын. Орто чакан бизнес бул пандемиядан кийин жапа чеккен. Ал тургай чоң бизнестер делечи. Баалар өсүп атат. Баалар күйүүчү майлар кымбаттай баштагандан бери баалар өсүп. Тамак эч кандай арзандаган жок. Мисалы президент Путин өкмөткө бир жума сурок берип катып сурап атпайбы. Даже өндүрүшчүлөр өтөт. Кубандан чоң генеральный директор айтып атат. Биз манча миллион тонна эгин алганбыз. Раз ушундай абал болгондон кийин баазын ылдый түшүрөбүз депчи. Бизде тескерисинче пандемия болгондо кызыл кулактык кылып жанагы кээ бир дарыларды 13-15 миңге чейин көтөрүшпөдү. 40 миңге чейин чыкпады. 3 миң долларга. Анан эми азырчы өкмөт бизде баары эле убактылуу болуп атпайбы? Өкмөттө жаш жигит турат, бир тажрыйбасы жок, ийо болуп турат. Президенттин милдетин ийо аткарып турат. Убактылуу болуп атат. Сөзүбүз бир аз неме болуш үчүн биз 30 минут, 40 минут батыл өтүп кетет да, Кубанычбек. Мисалы үчүн
Азыр президенттик шайлоодо бейил Садыр Жапаровго аябай үмүт артып атат кандай да. Ушул киши келсе эле президент болуп, бардык биз 30 жылдан бери кыйналганыбыздын баары бүтүп, бардык туура эмес болгон жумуштардын баары ордуна коюлат деп үмүт кылып атат. Бирок деген сөз бар да дагы. Сиз саясатта жүрөсүз. Өмүрүңүздүн жарымынан көбү саясатта өттү, мамлекеттик. Мамлекеттик дагы мен жогорку саясат окуяйм бүткөм. Мынакей. Биздин саясатыбыз соодалашуу жолу менен жүргөн саясат. Макулдашуу жолу менен. Негизи эле саясат ошондой го. Анан азыр байкап турсак, мына министрлик боюнча айтып атабыз, жаштар деп. Алардын кеңешчилери жөнүндө такыр сөз кылганга, негизи кеңешчи деген бул бир тажрыйбасы мол адам кеңеш айтат да, анан же бизде жөн эле бул мындай формальный нерсеби мен түшүнбөйм. Мейли саясий күчтөр ар кандай, партиялар ошолордун баары менен макулдашып аткандай да, баары жапатырмак колдоп атканына караганда. Президент болуп келсин. Соодалашуу жолу менен келген президент кардиналдуу түрдө бир өзгөртүүлөргө бара алабы? Бул мүмкүнбү саясатта? Туура маселе да. Эми Садыр Нуркожоевич мамлекеттик деңгээлде чоң кызматты өтөп келген эмес. 2005-жылы биз чогуу иштеп калдык, депутат болупчу. Ал инибиз Түп районунан депутат болуп келген. Экинчи турда мен Жети Өгүздөн келгем. Ысык-Көлдөн болобуз экөөбүз теңчи. Мен улуумун, андан мен вице-спикерде болуп 2 жол иштеп калдым. Анан ал инибиз азыр барымтага алынгандай кадр саясатта. Менимче ошондой. Орусча айтканда соода жүрдү. Заложник деп коет. Заложник. Кадр саясаты бүгүнкү күндө чеке жылтарлык эмес, өтө төмөн деп айтыш керек. Бирок Садыр Нуркожоевич бул онунан кийин 180 градуска бурулушу керек. Барынан кутулушу керек. Мисалы, эсиңиздердеби, биринчи бул достук мейманканасынан премьер кылып бекитип атканда, мен да ошол жерге катышкам. Силерге биринчи келип интервьюсын берген. Мен чакырдым эле келип премьер болдум деп. Октябрдын ошол убакта мына төрага отставкага кетти. Анан өкмөт башчысын дагы бекитиш керек болчу. Жаңы парламентте жаңы спикер келиш керек болчу. Бул жаңы парламент келиш керек. Эгер революциянын деми менен болгондо. Деми менен болгондочу. Закон боюнча дагы жогорку кеңештин экинчи шайлоосу өтүш керек болчу. Биринчиси мындай мыйзам боюнча тиги экинчи шайлоону БШК жарыялагандан кийинчи. Анан андай болбой калды дагы, анан нелегитимдүү шайланып калды. Бул жерде тиги ишеним кат менен шайланып калды деп дагы бир жолу шайланды. Анан үчүнчүсүндө Садыр Жапаров ушундай саясий соодага барууга мажбур болду деп эсептейм. Ошол эле ата мекендин өкүлдөрү менен республика ата журттун өкүлдөрүн кызматка коеюн, сен биздикин кой, анда биз сени колдоп беребиз деген соода болду. Ошону менен жанагы 81 азыркы өкмөттүн курамы ошонун негизинде куралган. Да, мышы кыйлай турган курам болуп турат азырчы. Бул соода менен келген министрлер. Соода менен да. Анан эми эл менен шайланса, Садыр Нуркожоевич анда биринчиден даже тегерегиндегилерден арылышы керек. Достукту үйдөн, үй бүлө менен жасаш керек. Мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда болуш керек. Эл ишенгенден кийин ишеним аткара албаса бизде элдин чыдамы жок. Башка мамлекеттерде эмеспиз. Биз уятта болуп бүттүк дүйнө жүзүнөчү. Шылдың кылып атпайбы? Жана Госдуманын бир депутаты Россиянын биринчи каналынан айтып атпайбы, Америкага киргизация өткөрүш керек депчи. Кандай болсо дагы эл чыгат да көңтөрүп салат депчи. Кандай маселе болсо дагы каршымай. Анан бизде эми азыр шайлоо тынч өткөнгө баарыбыз кызыктар болушубуз керек. Мыйзам чегинде өткөнгөчү. Ресурсту колдонуп, ошол жерге акча чачып туруп барган киши кайра чогултканга аракет кылат. Демек бул коррупциянын биринчи булагы бийликте. Азыр жөнөкөй киши коррупционер эмес. Мугалим же чабан же шопур коррупционер эмес да. Материалдык акча каражаттарын бөлүштүрө турган, ошол колунда бийлик тургандарга коррупционер деши болот. Анан баягы бир токтом чыгара койгон мага мисалы жаккан, бирок закон жагынан ал иштелип чыккан эмес деп мен ичимен муздап турган.
жанагы экономикалык амнистия дегенчи. Бул өтө маанилүү. Азыр мына жогорку кеңеш коррупционерлерге экономикалык амнистия мисалы ошол чет мамлекетке же уурдап алып жашырып жаткан акчасын алып келген кишиге ошого жанагы эсеси менен төлөп берсин же ошо төлөп берсин. Бул жерде бир 10-15 мыйзамга өзгөртүү кириш керек анда. Ошол эле жазы кодексинечи мисалы. Ошол эле бажы кодексине, салык кодексине, ошол эле КПЯ законуна же банковский жөнүндө закондор. Бул көп маселени каралып турган. Себеби ал жөнөкөй киши мисалы адашып калып бухгалтери анча-мынча ката кетирип койсо отчеттун бир 10 миң 15 миңге. Ага дагы ошондой 15 миллион уурдаган кишидей жаза тартканга бул туура эмес да. Жазага салгангачы. Ошон үчүн мындай караш керек да, суммасына жараша. Анан мамлекеттик кызматкер уурдаган болсо, макул эми азыр алып келсин кутулсун. Бирок кайра мамлекеттик кызматка жолобогодой белгине кириш керек. Анан эгер амнистия кабыл алынса, могул мыйзамчы, жанагы мыйзамдарды бул жерде так жазыш керек, канча мөөнөткө. Мындай 6-7 жыл мурун президент Путин дагы указы менен жарыялаган закон киргизген. Айка миллиарддаган акчалар кайра келген. Россиягачы. Бул адалдаштыруунун бири бир чет чоң ууругачы акчасын алып кеткени. А биздин бюджетке өтө маанилүү маселе болуп атат. Биз деген постоянно эле чет элден алабыз. А эмне үчүн ички инвестицияны тартпайбыз? Чет элге чыгарып кеткендерди азыр кайра алып келсе, эми өтө маанилүү жанагы суммасына жаш алып келип берсе, аларга баары бир колго чабыш керек. Мындан кийин уурда болбосо. Вор сидет должен в тюрьме дейт баары дүйнө жүзүндөчү. Эми алып келсин макул. Бирок 2-3 эсе көбөйтүп алып келсин анычы. Анын үстүнө азыр доллар менен евро канча? Ал уурдаган может 15 же 20 сом болчу, же 40 сом болчу бир доллар. Азыр болсо 80 ашып турбайбы? Евро 100 болуп турат мисалчы. Ошон үчүн аларды кустуруш керек. Түрмөгө эле көбөйтүп камаа бергенден мурун ошону кустуруп, андан кийин эзелде ал кызматка кайра келгис кылыш керек. Кайра келе турган болсо, аны 2-3 эсе чоң жазалаш керек. Ошол ууруну. Азыр мисалы баары бир системалуу иштелип чыгыш керек турбайбы? Мыйзамдын тили менен, жолу менен. Мыйзам жолу менен. Анан шайлоодо мыйзам менен өтүш керек. Мен шайлоочуларды чакырар элем. Биз азыр өтө оор маалда шайлоо болуп атат. Бардык жагынан кычкычырап турганы бир деңиз. Экинчи жагынан азыр социалдык экономикалык абал өтө татаал кез. Айлык менен пенсия пособияны январда эмне менен берет болуп, декабрда эмне берилет болуп турат. Толук кандуу даярдыгыбыз жок. Андан кийин дагы бир референдум өтөт. Баары бирчи. Конституцияны өзгөртүү керек. Анан президент болсо, мурунку конституция бүгүнкү иштеп аткан конституция менен келатат. Эч кандай укугу жок келатат. Анан ал кишиге кайра укук бериш керек болуп атпайбы? Экинчи, бул дагы референдум өтөт. Андан кийин жогорку кеңештин шайлоосу турат. Андан кийин жергиликтүү 4 шайлоо, дагы 3 шайлоо. Кеминде 3 шайлоо. Кеминде 3. Президенттикти эскерип алганда. Дагы референдум болуш керек болуп турат. Биз ошо алдын бизди келечекте шайлоолор менен гана бул биринчиден акча каражат, экинчиден алаксуу болуп атпайбы? Биз күнүмдүк турмушту бул жакка калтырып коюп эле, сиз айткандай сөзүбүздүн башында айткан жаш баладан чалга чейин сүйлөшкөнүбүз, ким жакшы, ким жаман, кимдин колунан келет, кимдин колунан келбейт, ким кетиш керек, ким келиш керек деп эле саясат. Туура, 2020-жыл өтө саясаттырылган жыл болуп эсептелет. Жанагы көз эсептеген шайлоолор келет. Өтө саясат. 2021-жыл. 21-жыл. Анан эми ушу 21-жыл 10-чу январдагы шайлоо бул мамлекеттин тагдырын чече турган шайлоолордун бири. Президент ким келет дегенчи. Ошо Садыр Нуркожоевич келеби же жанагы 18-дин башкасы келеби? Алар ошол кандидаттардын баарынын программаларын көрүш керек, дагы жакшы жагын алыш керек. Аны деген мисалы сын пикир айтса кектипчил болбой, наоборот ошонун жакшы жагын алып туруп жумушка тартыш керек болсочу. Сынга алган кишилер дагычы. Чет мамлекетте ошондой опыт бар. Мисалы Америкада экеле партия көрүшөт, биздикиндей көп эмес. Бирок утулган жакка контролдук функцияларды берет. Күч структуралары ошолор жетектейт. Фискалдык органдарды, финанс каражаттарын тейлегендерди ошолор жетектейт. А бизге наоборот да. Бир келген партия каалаган кишилерин мейли монополиялык жергиликтүү бийликке чейин басып. Анан кеп профессионалдуу кишилерди алып келиш керек. Не по преданности, а по профессионализм депчи.
антпесек болбойт да. Мисалы ошол жаштар өссүн деп атабыз, жаштар дагы карыйт. Жаштардын да ата энелери бар. Анан бул карынын сөзүн капка сал деген бар. Ленин дагы өзүңүз эстеткендей революцияда айткан. Мурунку бийликтин жакшы жагын алалы дагы жакшылыкка умтулалы депчи. Мурункулардын жакшы жагын алалы депчи. Мен жумуш сураган жерим жок. Ачык айтып коеюн. Мен бул тынчтык менен өтсүн деп атам. Ошол жерден утулса, мыйзамдуу чегинде уткан кишини наоборот барып куттукташ керек. Элди көчөгө алып чыгып, кайрадан мародерство кылып, талкалап, өрттөп, өлүм житим болбой, жарадарлар болбой. Эми эсептеп көрсөңүздөр, эмгиче чейин октябрдан инвалид болуп калган укук коргоо органдарынын милициялардын балдары жүрөт, эмгиче чейин жатат. Ооба. Ким жооп берет аларга? Өздөрү чачырап кеткен. Башы көзү талкаланган, көзү сокур болуп калгандар. Бирок аларды эстеген эч ким жок. Эстеген эч ким жок. Себеби алар кайра эле милицияны колдошот. Колдонушат. Бир нерсе болсо. Алар жарандарыбыз бар чыкканда жапа чегип курал катары өздөрүнүн вазифасын аткарды. Эми мисалы ошол жерде ошончо элдин көзүнчө тиги Атамбаев машинесине отургандай машинесин атты. Атпады, мээлеп туруп эле атпады. Экс-президентти. Экс-президент. Жакшы болсо да жаман болсо. Ошол кишини, ошол жигитти ким издеди? Эч ким издеген жок. Ким, кайсы негизде ал курал алган ошол жерде? Журналисттер деле көңүл бурган жок. Анан биз сабакты башка бирөөнүн жаман жагын карап туруп алсак жакшы болмок. Биз өзүбүздүн жаман жагыбыздан да сабак албай атканыбыз дагы жаман жакка алып келет деп корком менчи. Ошон үчүн бул мыйзам чегинде шайлоо бүтүш керек дагы, бүткөндөн кийин эл дагы тынчышы керек. Жеңген кишини куттукташ керек да, бир аз мүмкүнчүлүк бериш керек. Бирок жеңген кишини дагы мен мисалы ачык айтайын, юрист катары айтайын. Жогорку кеңеште 2 жолу жетекчилердин бири болгон киши катары айтайын. Бирок көп кишилер ойлойт 10-15 жыл, 20 жыл иштеди деп жок. Мен 2 жолу шайланган менен 4 жыл 8 ай иштедик. Бир жолу революцияда, экинчи жолу мындай эме. Толук деле бир жок, дагы бир жолу толук иштеген жокпуз. Мен айткым келет да, мисалы азыр бир топ мыйзамдарды туура эмес жагы менен баратабыз бул шайлоого. Мисалы ошол Жогорку кеңеш бул 28 октябрдан бери легитимсиз да, 5 жылга шайланат деп мөөнөттөт. Ошол убакта булар деген шайлоону Жогорку кеңеш аныкташ керек болчу. Президенттик шайлоону Жогорку кеңеш, референдум Жогорку кеңеш өткөрөт да. Бул бир жагы. Экинчиден азыр 2 суроо коюп атат, 3. Президенттикти каалайсыңбы? Же парламентти каалайсыңбы? Же каршы депчи. А эмне үчүн мындай смешныйды койбойбуз? Парламенттик президенттик же президенттик парламенттик депчи. Ошондо толук кандуу болмок. Мейли эл чечсин. Президенттикке ойбу же парламентте президенттик. Биздин азыркы конституциябыз ошондой эмеспи? Биздики азыр парламенттик бийлик деп аталган, де-факто парламенттик бийлик болгон жок. Бирок 30 жылдан бери эле ошондой да, негизичи. Негизи эле ошондой да. Азыр эми бири азыркы реформа жүргүзгөнгө абдан далалат кылып аткан адамдардын бирден бир айткан сөзү бул биз баары бир президенттик башкарууда экенбиз, ошону закондуу түрдө эле кабыл алып туруп конституцияга жазып, анан бул жоопкерчилигин мойнуна илип койгойлу. Руслан, мен юрист катары айтайын да. Бул мамлекет башчысы бүткүл элден шайланды, туурабы? Ооба. Жогорку кеңеш да бүткүл элден шайланды. Бул экөөдө баланс болуш керек, күч. Мисалы, президенттин көзү май басып, бизде президенттерди көрбөдүк, качып кетишпедиби? Өтө эле Акаевдин убагында супер президенттик бийлик бар болчу. Эми улам өзгөртө бербеди конституцияны. Бул президенттин көзү май басып, каалаганын жасап баратса, бул Жогорку кеңеш чакырып тизимдеп кое турган мүмкүнчүлүгү болуш керек. Импичмент жарыялаганга, комиссия түзгөнгө, текшергенгечи мындай. Экөөндө баланс болуш керек. Ошол эми алда бүгүнкү күндөгүдөй чимкирик парламент болсо, керек болсо президент таратып ийгенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Элдин нааразычылыгы өсүп турган кездечи. Эми азыр ушу Жогорку кеңешти көрүп жийиркенген эл сөз барып президент болсун деп шайлайт. Мен дагы каалар элем, бирөө жоопкерчиликти алыш керек. Бүгүнкү конституция президенттен сен сурагандай акың да жок. Президент баягы королдукундай роль. Ага деген түздөн түз мыйзам бузуу жолу менен ГКНБ башыйт, түздөн түз коргоо комитети башыйт, анан башкы прокуратура башыйт. Анан сотторду бекитет. Ушул рычагтары менен президент каалаганын кылып атат. Кылган. Атамбаев дагы, Сооронбай дагы ошондой кылды да. Бир нерсе болсо таза эмес депутаттар келип калды да. Азыркы депутаттардын арасында
10 миллиондогон долларларды жеп мойнуна илинген жигиттер айымдар отурат. Кылмышкерлер отурат. Ошолдон кутулуш үчүн баргандар отурат. Алардын ичинде саясий кылмышкерлер да бар. Экономикалык кылмышкерлер да бар. Мамлекеттикин, элдикин жеткен жуткандар да бар. Уголовный кылмышкерлер. Анан ал деген Салянова убагында иш козгогондор да бар. Мисалычы, кутулуш үчүн кол тийбестик алып барып отуруп алды. Канча болсо да берейин, элге таратайын. Ошон үчүн элдин дагы көңүлү калуусу ушундан болуп аткан жокпу? Сөзсүз түрдө. Парламент деген болбойт турбайбы? Эми 120 жоопкерчилиги жок кишилер келди да. Мисалы. Мамлекет аны багып атса. Мамлекет багып атат. Азыр дагы багып атат. Азыр деле багып атат. Андан сырткары закондо жазылып турат. Депутат айткан сөздөрүнө, сунуш пикирлерине жана берген добушуна, закон жазган долбоорлоруна жооп бербейт деп турат. Биздин жогорку кеңеште азыркы күндө кечээ сөзүңүздү бөлүп койдум. Бир закон эмес токтом долбоорун сунуштабагандар бар. Азыркы жогорку кеңештин составындачы. Ошолор кайра конституциялык кеңешмеге барышты. Мичөө болупчу. Ошол кишилер кайсы конституцияны сунуштайт? Ичинде профессионалдар бар. Мен макул мына кишилерди билем, таанышым, учурашып жүрөм. Бирок бул конституциялык кеңешме деген бул техникалык кызмат. Анын үстүнө конституциялык кеңешмени эрте түзүп коюшту. Эл деген азыр аныктай элек кайсы түрүнө бийликти аныктайын башкарууну. Бирок биз кыргыз эли билишибиз керек кайсы жака баратканыбыздычы. Президент, мамлекет башчысы бүгүнкү конституция менен тышкы иштерине кийлишкенге дакысы жок. Ички экономика, ички саясат кийлишкенге дакысы жок. Атамбаевдин убагында СДП партиясын күчкө салып колдонуп туруп эле сырткы саясатты берип койгон. Бирок конституция баш мыйзамда. Башка мыйзамдар конституцияга каршы келгендер иштебейт. Закондо конституция түздөн түз иштейт деп жазылып турат конституциядачы. Сырткы саясат өкмөт башчы. Мен мисалы мамлекет башчысы алып барышы керек деп эсептейм. Ошол эле Путин менен жолугуп атса, анан айтабы болочоктогу президентибиз, сиз кечирип коюңуз, мен премьер-министрден уруксат алайынчы депчи. Анан премьер-министр жалгыз чечпейт, аны өкмөт коллегиальный орган деп турат. Анан өкмөт жөнүндө да конституциялык мыйзам бар. Конституциялык мыйзамда өкмөттүн составындагылардын баарына өкмөт башчы жооп берет. Түздөн түз баш ийет. Ошол эле маалда президентке жанагыдай структуралар түз баш ийип калган. Баары бири-бирине момдайына карама каршы келип атат. Ошолорду алып салыш керек. Эми мамлекет башчы менен жогорку кеңеш толугу менен гана элдин атынан сүйлөгөнгө акысы бар. Спикер дагы элдин атынан сүйлөгөнгө акысы жок. Анан биз бул жерден бир четтен экинчи чегине чыга катышып атабыз. Мисалы курултайды алып келип туруп баардын үстүнө коелу дегендер болуп атат. Анда да илгери 1000 жыл, 2000 жыл мурун курултай маанилүү маселе. Курултай бул мурун жогорку кеңеш жок болчу да. Ошол эле манасаттабыз бир формасы да курултай. Ошол эле манасаттабыз башка башчыларыбыз деле бир чоң маселелерди чечиш үчүн курултай чакырчу. Чек ара маселеси, согуш же, тынчтык же, башка жерге көчүү маселеси болобу. Элдик, мамлекеттик маанилүү маселелерди чечкенде курултай чакырчу. Анан бизде эми бүткүл эл шайланган президент болсо, бүткүл эл шайлаган жогорку кеңеш болсо, мисалы мен айлыман жет урууну чакырып туруп, бир кой союп туруп, бир жашык арак берип туруп, мен барып келейин, тетигилерди деп көчүрүп келейинчи деп. Мен деңгээлим барбы, билим барбы, келет экем дагы. Кеп ошондой болот атпайбы? Тазыр эчтекем жок, келет экем дагы, президент сенин деген отчетуң жаккан жок, кетти. Кеп ошондой болот атпайбы? Жок. Кандай болот болчу? Анда мындай кылышыбыз керек. Азыр конституцияны бул оюнчук эмес, бул колжоолук эмес, тежиреме кыла турган. Бул конституцияда жазылып турат. 3 окуудан кем эмес окуудан өтүшү керек жогорку кеңеште. Андан сырткары ар бир окуунун ортосу 2 айдан кем эмес деп турат. Биз мыйзамсыз жол менен көчөнүн бийлиги менен келсек, кайра келген бийлик айтат, булардын баары самопал, булардын баары ирин. Мыйзам менен келген кишини эч ким жоопко тарта албайт бир четтен. Анын үстүнө дүйнө жүзү баары карап турат. Биз Кыргызстан жапайы мамлекет эмеспиз да. Мыйзам болуш керек да. Азыр көчөдөн машина айдап баратып, бир кызыл светофорго өтсөңүз, сизди фотоаппаратка тартып каратып штраф салат да. Эгер өкмөт башчылары же болбосо тиги депутаттар өзүлөрү мыйзам бузуп атса, алар жооп бербейт экен дагы, сиз кичине нарушениеңиз үчүн 5000, 10000 штраф салат сизге. Ошол туура болобу? Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Ошон үчүн мен айтар элем, азыркы шайлоону өтө жооптуу маселе. Ар бирибиз ошо бергенине кызыкпай, алганыбызга кызыкпай, сойгон малына же арак шарагына кызыкпай туруп, татыктуу кишини шайлашыбыз керек. Мейли Садыр Жапаровду шайлайлык, мейли башка жанагы бирөөнүчү. Бирок ошол эле маалда мыйзам чегинде конституцияны өзгөртүү киргизип туруп, жоопкерчиликти илишибиз керек.
мүмкүнчүлүктү бериш керек да, сурап алгыбайбыз керек. А эгер супер президентти түзсөк, анда ким качан сурай алат? Туура эмес болсо эмне болот? Кайра чыгып өлкөнүн баарын талкалап, кайра бүлдүрүп, кишилер өлүп, жарадар болуп, инвалид болуп калган бизге керекпи? Шылдың болуп бүтпөдүкпү мына дүйнөсүнүн баарычы? А чет элдикте мен мисалы Кумтөр боюнча бир топ соттошподумбу? Ошол жерде дагы мен тиги Гаагага чейин баргам. Бул маселелер боюнча. Алар дагы биринчи Кыргызстандын мыйзамын карайт. Конституциясы мыйзам боюнча кандай экен депчи. Биз муну унутпашыбыз керек. Андан сырткары бизде 1 миллиондон ашык жарандарыбыз мигрант болуп жүрөт. Дүйнө жүзүндө адам кайсы жерде жүрсө, ошол жердин мыйзамына баш ийет. Анан бизде эл аралык келишимдер бар. Эл аралык уюмдар бар. Бүткүл улуттар уюмунан баштап, мисалы адам укугу боюнча, жанагы силердин кесибиңер боюнча, башкалар боюнчачы. Биз аларга башка ишибиз керек. Биз деген ошолорго өкмөт же президент кол койгон. Алардын бир тобу ратификация мыйзам менен кабыл алынган. Алар биздин ички мыйзамдан жогору турат деп турат. Анан биз анын баарын тааныбайбыз, биз өзүбүз эле өтүгүбүздү төргүлөйбүз дегенде биз асманда Кыргызстан жалгыз жашаган жокпуз, жерде жүрөбүз. Коңшу мамлекеттер турат. Биз алар менен дагы алакабызды үзбөшүбүз керек. Биз изгой болуп калдык биз уже. Биз уже изгой болуп калдык. Ошон үчүн бир кошуна мамлекет жетекчиси сүйлөшөт. Сиз азыр Кубаныч байке, сиз мен таң калып атам да. Сиз дагы бир үмүт менен бир пландар менен айтып атканыңызгачы. Мен болсо үмүт өлгөн деп ойлойм да. Үмүт ошол революциянын күнү эле өлгөн болчу. Биз азыр мамлекетти кайырчынын абалына алып келип, жарды, жөрт чөнтөгү тешик. Эми байлыкты тапса болот эле. Муну мүмкүн да. Бирок могул жан дүйнөнүн кедейлигин, кембагалдыгын биз бул үчүн кылымдарды коротушубуз керек. Болуп турбайбы? Бул үчүн адамдар алмашыш керек. Ошол убакка чейин биз мамлекет болуп турабызбы, турбайбызбы, бул абдан чоң маселе болуп турат. Шайлоо өтөт, президенттик болот. Анан дагы революция болушу мүмкүн. 30 миллион калкы бар улуттар бар, мамлекеттиги жокчу. Биз сактап калышыбыз керек. Жана мына ачык айтканда уйгурлар Кытайда кандай абалда, Тибетте, тиги курт эли Туркияда кандай. Мындай мисалдар аябай көп. Андай көп да. Биз ошону сактап кала албасак, ата-баба кечирейби бизди? Тарых кечирейби же жаш муундар келечекте кечирейби биз? Аны деген биз жоопкерчиликти өзүбүз сезишибиз керек болуп атпайбы азыр? Ошо шайлоо күндөн баштапчы. Мен мисалы кимиси жеңсе дагы барып колун куттуктаганга макулмун, баш ийгенге макулмун, мыйзам чегинде келген кишигечи. Анан мүмкүнчүлүк берелик. Сөзүбүздү ушул жерден бүтүрүп туралык. Сиздин келгениңизге, оюңузду ачык айтканыңызга чоң рахмат. Үмүтүңүздү үзбөңүз. Үмүтү жок. Үмүтү жок шайтан деп коет. Чындыгында үмүттү үзбөйлүк. Жакшы күндөр алдыда болсун. Рахмат. Рахмат сизге.